Салам, привет, хай, мераба. Менин атым Тахмина. 27 жаштамын, бир кыздын энесимин жана үй бүлөлүүмүн. Эмне үчүн Тахмина Али деген суроолор болушу мүмкүн. Ушул нерсе көп суралат менен негизи. Менин фамилиям Алишер кызы Тахмина да. Андан соң мен мектепте окуп жүргөндө эми мугалимдер баары билишет, начальник класстан окуган мектебим болгон үчүн бул нерседе көп проблема жашаган жокмун. Университетте окуп баштаганда мен даныйларым окуп, мен өзбек деп элестетишчү экен да. Ал нерсе менин намысыма тийип кетти бир аз. Мен кыргызмын депчи. Андан соң ойлоно баштадым, кандай кылсам экен, эмне кылсам экен деп ошол темада бир аз ойлондум да. Анан апамдын аты Нурила, экөөнү кошуп эмне кылсам экен деп, анан Алинур деп башта өзүм ушинтип жүрдүм, Тахмина Алинур деп. Анан муну дагы ойлонуп, эмне жигиттин атын кое алганбы деп, же эмнени деп баары таң калышат деп ойлоп, анан кийин ал учурда дагы бир информация келип калды мээме, изилденип, Азирети Али деп сахаба, баарыбыз билгендей, 4 халифанын бир сахабасы. Ошону элестетип, анан сыймыктанып, атамдын аты Алишер болгондо дагы анан Тахмина Али дедим да өзүмө. Ушундай чыгардым. Анан документтерде да Тахмина Али десем, сенин фамилияң чын эле Тахмина Али деп баары таң калып жүрүштү. Ошол боюнча анан Тахмина Али болуп калды. Инстаграмда дагы, Фейсбукта дагы, Одноклассникиде дагы, жана Ютубта дагы Тахмина Али болуп. Кандай десем, өзүмдү ошондой тааныштыра баштадым да, Тахмина Али деген ник менен, ошондой. Школьные годы, студенческие дни — самые бесценные времена. Для кого-то школьные дни, а для кого-то студенческие дни, правильно? Для меня студенческие дни самые бесценные, потому что я там встретила своих лучших друзей и подруг. И, конечно же, образование. I'm a teacher and I have so many students, I have teachers, and now I'm teaching my students. Ailem var, yani kırgızlarda genellikle aileler büyük olur ama ben küçük bir ailemi söylemek istiyorum. Eşim ve kızım, üçümüz. Yani herkes ailesini sevdiği gibi tabii ben de ailemi seviyorum, kızımı seviyorum, eşimi seviyorum. Eşim de Türkçe bildiği için bazen biz eşimle Türkçe konuşuyoruz. Yani başkaları anlamasın değil, başkaları bilmesin değil. Sadece ben kendi problemleri, kendi hislerimi Türkçe anlatmayı seviyorum. Öyle bir insan nedense. Yani Türkçeyi gerçekten çok seviyorum. Kırgızcadan sonra Türkçe benim için ikinci numarada geliyor, ikinci sırada geliyor. Yani başkaları için Rusça ya da İngilizce olabilir ama benim için Türkçe. Yani bazen düşünüyorum, ya önceki hayatımda Türk mü olmuşum acaba diye kendimi şaşırtıyorum da, yani bu kadar sevilmez. Çünkü ben Türk yemeklerini de o kadar seviyorum ki. Öyle. Boş vaktimde men kitap okuganды, gül жасаганды, жана токуганды, жана ушул өзүмдүн ички сезимдеримди, же бир келиндер үйдө отуруп, же эч жака чыкпаганда көбүнчө ырдап өзүмдүн ичимде буктар эле болбойсуң, эми баары үйдө сыгыласың да бир аз. Рутин болуп калат, анткени күндө кылган жумушум, ишим, балам болуп. Андан ошол учурларда ырдаганды жакшы көрөм. Мен көбүнчө кош бойлуу кезимде аябай ырдачумун да, ырга басым жасачумун, эмнегедир ошентип өзүмдү жеңилдетчүмүн да. Мына ушундай Тахмина жөнүндө информацияларды билдиңиздер. Негизи көп суроолор менин Инстаграм баракчама келет да. Канча жылкысыз, 93 окшобойт экенсиз, же болбосо үй бүлөңүз барбы деген ушулга окшогон суроолор көп келчү. Ошол кыскача болсо да сиздерге информация бердим деген үмүттөмүн. Дагы жакшы видеолордо көрүшкөнчө, амандашканча, пока. Goodbye.